кыргыз кыздары эмгекчил жана тырышчаак келишерин москвалыктар да көп байкап жүрүшөт, ошондой эле эмгегин баалашат. Антсе да Москвада чоң шаарда өзү каалаган жумушка орношуу оңойчулукка турбайт. Көрсөтүүбүздүн бул чыгарышындагы коногубуз ала тоодо калган бала чакасын сагынганына карабай, алардын келечегине жакшы шарт түзүп, жакшы жашоо үчүн бар күчүн аябай эмгектенип жүргөн энелердин катарын толуктайт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Мекенге салам көрсөтүүбүздө Шоколадница кафесинде официантка болуп иштеген Рано Темирбекова болмокчу. Мына өзү да келип калды. Рано айым, Москвага кандай максаттар менен келип калдыңыз эле? Кандай максат менен келгем? Баары Москвага кетип баратканда кызыгасың. Акча жагынан кыйналып кеткенде Москвага келе турган жол туура болду да. Келдим. 1,5 жыл болду Шоколадница иштеп жүргөнүмө. Где-то жарым жылда кыргыз кафеде да иштеп калгам, Владыкинада. Айтсаңыз, Москвага жаңы келгенде кызыктуу кандай окуяларга туш болдуңуз? Бир жол Шоколадницага жаңы жумушка кирип, орношуп иштеп атканда жана бармендер бар бизде. Эркипер деген компьютерная система деген бар бизде кафеде. Гость конок келип мага заказ бербейби, бир американо заказ берип туруп, анан дагы кичине мага ысык суу, кипяток алып келип бергиле деп заказ берет. Анан мен барып жана американаны пробивать этем эркиперден, барменге басып барсам, бармен айтат да: "Сен кипяток пробивать эттиң белең" деп. Эме алганда жаман барып алып же таппайм компьютерда, ыйлагым келип, ошо Кыргызстанда жүрүп ошону да билбейбиз деп. Ошондой да историялар болгон. Анан кийин бармен кыргыз өзүбүз эле балдарыбыз күлүп, эме кылып, түшүндүрүп, ошондой эми башында кыйынчылык деле болгон, бир нерселерди билбей. Азыр болсо лучший сотрудник болуп иштеп жүрөбүз. Андай болсо, жумушуңуздагы кесиптештериңиз менен кандай мамиледесиз? Биздин жумушта ар кандай улуттар иштейт. Баарыбыз ынтымактуубуз, бир туугандай болуп жүрөбүз. Иштеп атканда бири-бирибизге жардам бергенге аракеттенебиз. Мындай бири-бирибизге ненависть деген, анан злоба деген болбойт. Көрүп турасың кыйналып атканын, жардам бересиң, барып менеджерге десең, менеджер десең, уборщица десең, ага да жардам берип коебуз. Ар кандай жерде бармендер чыгып бизге жардам берет. Биздин просто көбүнчө убакытты биз жумуштан өткөзөбүз, уже действительно бир туугандай болуп калат экенсиң коллектив менен. Шоколадница кафеси Москванын ар кайсы районунда жайгашкан, анын саны 300дөн ашуун. Аталган кафетерий шаардын тургундарын жана анын конокторун тейлейт. Аты айтып тургандай, кофе, шоколад жана таттууларды сүйүүчүлөр ушул жайды тандашат. Коноктор көп учурда кафедеги официанттардын тейлөөсүнө карап да келишет. Официанттар бул кафеде өздөрүнө ыңгайлуу убакыт тандап иштегенге шарт түзүлгөн. Рано айым күнүнө 10 сааттан 11 саатка чейин иштейт. Кыргызстанга качан кетейин деп жатасыз? Максатыңызга жетейин дедиңизби? Мыякта иштеп жүргөндөн бери максатыма жеттим. Какой-то участок алдым, үйдү евроремонт кылып, мебель обновлять этип койдум. Дагы эле вот еще бар, некоторые максаттарым бар, ошону кылып койсом деп ойлонуп атам, бирок буйрган күнү барам ғой Кыргызстанга. Азыр пока андай эмем жок. Ооба. Бирок все равно иштеп жүрсөм дагы маякта кичине үмүтүм бар да, Кыргызстанда ошондой качан болот, ушундай жумуш, ушундай зарплата менен ошону үмүттөнүп жүрөм. Сагынып Кыргызстанды? Аябай. Конечно, сагынасың өзүң жериңди. Любой адам төлгөн жакты все равно сагынат. Сагынасың, жүрөсүң. Рано айымдын бир уул бир кызы бар. Кызы Нигора 10 жашта, Бишкек шаарындагы мектептердин биринде окуйт. Баласы Арман 4 жашта, бакчага барат. Балдарынын окуусуна, кийим-кечесине, тамак-ашына, албетте бул жактан иштеп тапкан акчасын салып турат. Кыргызстанга, Ала тоого, Мекенге сагынган саламыңызды жолдоп кетсеңиз. Салам айтам баарына, Кыргызстанда, Кара-Балта шаарында, мен туугандарыма, Темирбековторго, Чакоповторго, мамама Куляш Жумабаевна, балдарыма Нигора, Арман, привет всем. Я люблю вас всех, скучаю. Баарыңарга салам, Кыргызстанга да чоң салам. Сагындым Кыргызстанымды.
Айсалкын Ергешбай кызы, Нургазы Жайнаков, Мадина Жапарова, Атайын Гутмантан көрсөтүүсү үчүн Москва шаары.